Биз ушул Каракол жээгинде турабыз. Бир нерсени байкоо менен биз токтоп, ушул боюнча бир аз маалымат берип кетүүнү туура көрдүк. Ушул өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде азыр ото эле басып турат, эч кандай бир маданий өсүмдүк өспөй эле. Бирок буга чейин бул жерде эмне өсүмдүк өстүрүлгөн? Ушул эле сезондо бул жерде чеснок өстүрүлүп, сарымсак жыйналып алынган аянт. Азыркы учурда болжол менен бул жерде июлдун бир ортолорунда 20 августтун балким башына чейин ушул жерде чеснок жыйналып алынган. Андан кийин ушул талаада өзүңүздөр көргөндөй ушул ото чөптөр жашылмаса кандай деңгээлде берген, өскөн. Бул жерде негизги ото өсүмдүк катары бул жерде жаппай кычы же сурепка, тыйын чөп, алабата, ошондой эле ширица өсүмдүктөрү бар экен, ото чөптөрү. Эң негизги баягы көзгө көрүнүп ушул чоң болуп өскөн өсүмдүк катары бул сурепка. Бул жерде көңүлүңөрдү бурат, гүлдөрүнүн өңү менен дагы. Анан бул жерде эмнени айткыбыз келет? Чеснок өсүмдүгүнөн кийин дагы ушул талалар бош калтырбай, биз азыр ошо пландалып жаткан сидираттык өсүмдүктөр дагы бар. Ошолорду сээп, топуракты кошумча баягы азыркы учурда кык берүү, чачуу, өзүнчө зат баягы чыгаш алуу жана кыйын иш табуу да кыйын болгондуктан баягы топуракты азыктандыруу, органикалык баягы калдыктарды топуракка берүү, жакшыртуу боюнча баягы практикаланып жүргөн. Ушул ысык көл шартында дагы чеснок ошондой эрте жыйналыш өсүмдүктөрдөн кийин жашыл жер семирткич же болбосо жашыл удобренияларды, сидерат өсүмдүктөрүн өстүрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар экен. Азыркы учурда сентябрдын 20-сы болжол менен 1,5-2 айда ушундай деңгээлдеги баягы масса алып, ал болсо кошумча мына арыларды учуп жүрөт, арыларга азык болот экен кошумча, ошондой эле башка топурактын бетин баягы жылаңач калтырбай, ошондой эле топуракты кошумча баягы азык заттар менен, муну эми айдатуу менен топуракка кошумча органикалык калдыктарды берген болобуз. Эми канчалык деңгээлде баягы бул жер эми айдалып иштелбегенден кийин эгер айдап атайын ошо сидираттуу өсүмдүктөрдү сепсек, болжол менен 2,5 айга чейинки өсүп топуракка удобрение болот турчу сидират өсүмдүктөрүн тандап алып ушундай сепсек болот экен. Бул болсо ушул мисал катары силерге берүүнү туура көрдүк. Анан бул жылы дагы ошол тест кылып өстүрүп, ошо сидираттуу өсүмдүктөр боюнча дагы кошумча маалымат беребиз.